Бишкектен дагы бир жаңы үй сатууга коюлуп жатат. Эгерде үй издеп жаткан болсоңуздар, дал ушул жаркыраган жаңы үйдү сиздерге сунуштайбыз. Рухи Мурас конушунда жайгашкан билесиздер, Горки Анкара көчөсү менен чыгышты көздөй түп-түз келесиздер. Ауезов көчөсүнөн дагы өткөндө Рухи Мурас 2 конушу. Мечиттин көчөсү экен, көчөнүн ортосунда жайгашкан, жер аянты 4 сотук, айланасы бүт тосулган үй 2 кабат. Бөлмөлөрү, планировкасы аябай жакшы да. Мына сырткы фасад көрүп турасыздар, бүт бардыгы сары таш менен бүткөн, ичинен 5тик базальт менен жылууланган. Үйдүн узун туурасы 10го 14. 300 квадратка жакын да 2 кабаты. Анан фундаменттин сырты бүт мына натуралдык гранит таш менен бүткөн туугандар. Айланасы бүт тосулган. Бул жака болсо мына навес курган, дарбаза коюлган. Дарбазанын дагы эң жакшысын койгон. Ал эми бул жерде болсо калиткасы. Мына Рухи Мурас 2 конушу мечиттин көчөсү. Жакындатып көрсөтө алабызбы? Тегинде мечит турат, ошол Анкара көчөсү. Мечиттен эле оң тарапка бурулуп, көчөнүн ортосуна чейин 300 метр чыгып келесиздер. А бул жагы дагы 300 метр экен, 300-400 метр. Ошондо ушул ортоңку көчөнүн ортосу болуп калат да. Бул жагын караңыздар мына. Дарбазаны дагы өтө сонун, кооз курдуруп тур. Жанында калиткасы дагы ошол эле стилде. Анан көчө жагын мына ак мраморный крошка менен жасалган пескоблок, дагы рваный пескоблок менен бүткөн да. Бул жерде туугандар мына караңыздар, электр линиясы, интернет линиясы тартылып келинген, таза суу бар. Түнкү жарыктары дагы коюлган. Жүрүңүздөр, азыр мен сиздерге ушул үйдү кыска тааныштырып берем. Үйдүн баасын ушул жерде айтып коеюн, $280,000 кеми бар. Дагы бир жолу кайталайм, $280,000 кеми бар. Мына сырттан киргенде эле оң жакта пескоблоктон курулуш кылган. Нар жак оң тарабы ажаткана, бул жагы склад болот. Ортого дагы мына жашыл зонага көрүп турасыздар, атайын орун калтырган, электр тогун жарыктандырууга жана сууларын чыгарып койгон. Бул жака деле ошондой жашыл зона. Үйдүн айланасына, мына жөө жүрө турган жерлерге, унаа коюучу жайларга бардыгына мына көрүп турасыздар, брусчатка төшөп койгон. Ал эми төрдө өзүнчө навес, анын асты очоккана болот. Көрдүңүздөр, үйдүн бул жагынан көрүнүшү аябай сонун. Анан чатыры дагы металлы черепица менен жабылып, өстүрмөлөрү, мына бул кире бериш террасанын потолоктору бүт бардыгы тыныке фон менен кооздолуп жасалган да. Үйдү чындыгында мындай пай-пай куруп тур да. Жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. Бисмилла. Мына бул жерге чыкканда терраса бул жер аябай сонун экен. Кичинекей тапчан коюп койсо, стул коюп койсо дагы болот да. Бул жакта мына чоң эшиги. Эшиктин дагы өтө жакшысын койгон. Эшикти ачып үйдүн ичине киребиз. Бисмилла. Мына кирип келдик. Үйдүн ичине киргенде жаркырап сразу эле жакшы көрүнөт да. Бул болсо коридор, дуалдар бүт бардыгы подобой. Кааласаңыздар краска кыласыздар, кааласаңыздар обой кыласыздар. Бир гана обой гана иши калган туугандар. Эшиктер дагы бардыгы мындай гүлдүү, заманбап, жаңы, модный эшиктерди. Эми чекеден тааныштырайын, мисалы, сырттан киргенде оң жакка киребиз, бул жагы ашкана. Ашканага киргенде мына көрүп турасыздар, бул жагы бүт ашкана эмереги орнотулган. Идиш жуучу жайы, вытяжка, газоэлектропечка бардыгы коюлган. Бул жак болсо мына көрүп турасыздар, тамак ичүүчү жайы. Мында болсо телевизор, холодильник бардыгы орнотулган, коюлган. Полуна килем төшөлгөн. Бул эми ашкана, мына потологундагы өтө сонун жасаптыр да, көрдүңүздөр. Андан кийин туугандар, бул жака келиңиздер. Мында болсо, ошо ашкананын тушунда бул биринчи кабаттагы санузел. Толук бүт элек, только душ, ванна коюш керек, раковина бардыгын коюп коюш керек. Ал эми бул жакта болсо, чоң эшиктен киргенде бул биринчи кабаттагы зал, мейманкана. Мейманкана дагы аябай кенен, туурасы 3,5 метр, узундугу 6,5 метр. Бул жагында мына полдон потолокко чейин панорамный чоң терезе, отопление радиатору да коюлган, дуалы подобой, обой же краска кыласыздар, полуна ламинат төшөлгөн, потолок мына өтө кооз сонун бүткөн. Софиттери менен, лента лампалары менен, люстралары менен. Анан кийин бул жакта ушул эле катарда дагы бир бөлмө бар. Бул биринчи кабаттагы спальный деп коебуз. Бул биринчи кабатта уктоочу бөлмө. Коноктор келгенде, айыл ападан ушу улгайган ата-энелер келгенде, пенсионерлер келгенде ушул жака киргизип коноктойсуздар. Мунда мына көрүп турасыздар, пардалары бүткөн. Потолокторун өтө сонун жасаптыр. Усталар потолокко аябай жакшы иштептир да. Мына дуалды жакшы бүтүрүңүздөр. Кааласаңыздар обой, кааласаңыздар краска кылып же, ошондо болду. Бирок полго дагы аябай жакшы ламинат төшөптүр да. Бул жак болсо атайын шкаф коюлган. Тепкичтин асты кладовка. Ал эми тепкич болсо бүт бардыгы кара жыгачтан бүткөн туугандар мына. Тепкичи дагы аябай кооз сонун, жалаң жыгач каражаттарынан.
Биз азыр мына экинчи кабатка чыгып келе жатабыз. Экинчи кабатты дагы толук сиздерге көрсөтүп берели. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын планировкасы окшош. Экинчи кабат мына чыкканда коридор. Бул жакта болсо азыркы эле астыңкы спальныйдын үстүндө дагы бир бөлмө, бул дагы спальный. Терезеси полдон потолокко чейин чоң, пардалар илинген. Бияка болсо мына шкаф, комод, диван бардыгы коюлган. Бул да чоң бөлмө. Дуал подобой. Краска же обой кыласыздар. Потолок мына бир чоң бассейн болуп бүткөн да. Өтө сонун, кооз, люстра илип коесуздар. Биринчи кабаттагы чоң залдын үстүндө дагы бир мейманкана бар. Бул экинчи кабаттагы чоң мейманкана. Көрдүңүздөр? Экинчи кабаттагы чоң мейманкана дагы өтө сонун бүткөн. Пардасы илинген, отопление бар, полуламинат, дуал, бардык бөлмөлөргө окшош. Мынакей, потолок 2 бассейн. Үстү сары жанат, асты ак жанат, анан чекелери сафит. Ортосуна бир люстра илип коесуздар. Андан кийин бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мынаны карагыла. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына шкаф менен ата-энелердин кийим кечеси бардыгы бул жакта болот. Күзгү комоту, мына уктоочу керебети бул жакта. Мынаны караңыздар. Дизайн өтө сонун чыккан. Золотистый занавеска. Көрдүңүздөр, пардасы дагы бүт бардыгы мына шайкеш келген бири-биринечи. Дизайн өтө мыкты болгон. Бул астындагы ашкананын үстү. Мына унун потологун дагы аябай жакшы бүтүргөн. Көрдүңүздөр? Өтө кооз жакшы бүткөн. Бул экинчи кабаттагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мунун маңдайында бул жакта көрүп турасыздар, мына сонун бул ванна, жуунуучу жай. Көрүп турасыздар, унитаз коюлган, форточкасы бар, отопление бар. Бул жакта мына күзгү раковина, жанында болсо мына панел коюлган. Оң жакта аристон бар. Могу жерге кир жуучу машина коюлат. Бардыгында комплект бүтөт. Ана мына кафелди дагы өтө сонун тандап алыптыр да. Бул экинчи кабаттагы аябай жакшы бүткөн. Бул экинчи кабаттагы холл. Бул жагы болсо мына текчеси менен. Бул жер эми кабинет катары эсептелинет. Атайын гүл тизиптир. Көчө жагы аябай ушул жерде терезеден жакшы көрүнүп турат. Көрдүңүздөр? Көчө жактарчы. Азыр эми бир аз кеч кирип баштады. Бирок өтө сонун планировка да. Азыр эми экинчи кабатка чыгып, экинчи кабатты да көрсөттүк, биринчи кабатты да көрсөттүк. Азыр эми сыртын көрсөтөлү туугандар, сыртын. Очоккана жактарында биротоло көрсөтүп коелу, келиңиздер. Бут кийимди кийип алып, сыртка чыгып, толук көрсөтүп беребиз. Бирок, мына жерде дагы бир нерсе бар. Сыртта кошумча жанында эшик бар да, бияка киргенде котельный. Азыр эми свети жанбай калыптыр. Киргенде мына кол жуучу жайы, атайын ушу печка койгон, отопление печкасы. Полу дуал бүт кафел болуп бүткөн да. Азыр эми келиңиздер, бут кийимди кийип алып, тиги жакка өтөлү. Келиңиздер, эми бул жакка жүрөбүз. Мына бул унаа коюучу жай, навес дагы кенен да. Андан бери унааны мына бул жакка чейин алып келсе болот. Мына жерге арчалар эгилет экен. Андан кийин бул жерге болсо навестин астына очоккана курулат. Көрдүңүздөр? Бул жерге очок жай. Очок курдурасыздар, моорусу менен аябай сонун кылып жасап койсоңуздар болот. Суулар дагы, канализация дагы чыгарылган. Бул жака ушу баягы летний кухняга очоккананын жанына эмерек столешницалар менен жасатып коесуздар болду. Үйдүн аркасында дагы, аркы түндүк тарабында дагы 1 метрден аралык калтырган. Үйдүн сырткы фасады бештик базальт менен жылууланып, анын сыртынан сары таш капталган. Анан асты гранит болгон. Мынандай брусчатка басылган. Көрдүңүздөр? Ушул үй. Болгонун болгондой, кандай болсо ошондой көрсөттүк. Бирок үйдүн планировкасы, ремонту колдон келишинче жакшы болуптур да. Колдон келишинче жакшы болуптур. Азыр үйдүн ээси менен сүйлөштүк. 300'dү көздөп турган экен. Токотерни мындай жакындаштырып айтыңыз десек, $280,000 бир аз кеми бар деди. Эми ошол $280,000 бир аз да түшүп берет экен да. Билбейм канча түшүп берет, бирок түшүп берет. Жакшылап сүйлөшүп келишиңиздер. Мына бул жерге Рухи Мурас 2ге автобус келет. Мечит болсо мына 300 метр жакын экен. Жакын жерде мектеп бар. Мына Ауезов көчөсү менен түптүз жибек жол, андан ары Объезднойго чейин түшүп кетсе болот. Бул жагы тоо жакка жакын. Тоо ушул жерден көрүнүп турат. Кыскасы жакшы жер. Ана фасад, көчө жактагы дуалдары, планировкасы өтө жакшы экен. Менимче бул үй сиздерге жакса керек. Экрандагы номерларга чалып, байланышып сүйлөшүңүздөр. Мага жакты, демек сиздерге да жагыш керек деп ойлойм да. Ар кимдин вкусу ар кандай бирок. $280,000 кеми бар. Албетте айткан суммасына сатпайт, бир аз түшүп берет. Бул жерде өзү аз келип сурасам, участок канча десем, ушу 4 сотук, 5 сотук участоктор өзү 100,000'ди чапчып атыптыр да. Эми элестетиңиздер, участок ошончо болуп аткандан кийин азыр үйдү куруш, уста акы бериш, ремонт кылыш, курулуш материалдары баардыгы уже мындай асман чапчып калды.
Бирок мээнетти кылыптыр. Бир гана жумушу обой же краска. Ошону гана бүтүрөсүздөр өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша. Калганы бүттү. Келип эле кирип жашай бересиздер. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.